Ош шаарынын жолдору алдыдагы кышка толук бойдон даяр. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчиси маалымат берди. Анын айтымына караганда жолдорду кардан тазалоого, тайгак жолдорго себилүүчү каражаттар камдалган. 28 единица даяр. Анын ичинен 16сы именно спецтехника. Жанагы кар сүрүп, туз сеп, ошо именно ошо кышка иштей турган техникалар да. Şu günkü 116 tonna tuz değerlendi. 110 tonna şılak değerlendi. Şehrin yollarını 6 uçaskaya bölüp 6 padrad organizasyona bölüp bergenbiz, Zagreb bergenbiz. Oşonun içinde 59 adam dağı koşu katçat, kışka daярдык менен иштегенге. Ошондой эле унаа тыгындыктарын жоюу үчүн жол башкармалыгы тарабынан Борбордук базардын үстүндөгү жолду кеңейтүүсү пландалууда. Аталган башкармалыктын башчысынын айтымында кар жааган мезгилде шаардын коммуналдык кызматтары күнү түнү иштейт. Кыш мезгилинде жолдорду тейлөөгө даярдыктарга жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом бөлүнгөн. Октябрь айынан баштап мектептерде эшик терезелерди жулуулап кышка даярдануу иштери башталат. Былтыркы жылы кээ бир окуу жайлар кышка даяр болбой калып, республика боюнча окуучулар кышкы каникулга бир жума алдын чыгышкан. Бул жылы да андай жорук кайталанбаса экен деп, Оштогу номер 8 Коркуй атындагы гимназия мектебинин мугалимдер жамааты тынчсызданууда. Былтыркы жылы Бишкек шаары кышка даярдыксыз болуп, биз каникулду тез аранын ичинде каникул болуп, кышкы каникулду узартылып берилип калып, кайра март айындагы жайкы, мындайча айтканда жазгы каникулду биз каникул эс алган жок да балдар. Ошол иш окуучуларга дагы, мугалимдерге дагы кыйын болуп калат экен. Эс алганда эс алып программа менен жүрсөк жакшы болмок. Быйыл дагы ушинтип кышка даярдыксыз болуп калгандан биз Ош шаары менин оюмча алыс, Бишкек шаарда даяр болсо деп ойлойм. Ош шаардык билим берүү башкармалыгына жалпысынан 58 мектеп кирет. Алардын көпчүлүгү жылуулук борбору аркылуу камсыз болушат. Ал эми жылуулук борборуна кошулбаган мектептерге жалпысынан 280 тонна көмүрдү таратканын билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектурсун Көкөнов билдирди. Бизде негизинен Ош ТЭЦтен жылуулук алышат, анан теплоснабжениеден жылуулук алышат. Алардын бар жогу ремонттолуп түзөлүп бүткөн, кышка даярдыгы толук даяр. Өздүк бу газа менен иштей турган мектептерге 280 тонна көмүр керектелет. Булар азыркы учурда толук көмүрлөр келип түшкөн мектептерге. Министерстводон берилген программа боюнча күзгү каникул 8 күн, кышкы каникул 12 күн, жаз каникул 8 күн бөлүнгөн. Ошол мезгилдерде гана дем алышат. Маалымат үчүн айта кетсек, окуучулар 2 ноябрдан 11 ноябрга чейин эс алууга чыгышат. Кышкы окууда жылдагыдай эле окутулат. Эч кандай кошумча эс алуулар болбойт деп кабарлайт Ош шаардык билим берүү башкармалыгы. Уул Казундуу кызы Илхам Ибрагимов, ынтымак. Мисалына таблица пассажирларга жеңил болуш үчүн бизге жардам прибытие пассажирлар Ошко келип конушу, рейстер жазылган. Кайсы вакытта рейс номер, направление и рейс сааты, келип конуш сааты жазылып турат. Ошону карап пассажирлер менен күтүп алат. Ош эл аралык аэропортунда жыл башынан тарта реконструкциялоо иштери жүрүп, жүргүнчүлөр үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Олтургучтан тарта учак кайда бара жатканын, келе жатканын билүү үчүн атайындуу балга экрандар орнотулган. Быйыл уже жылдын башынан баштап эле аэропорттун ичи өзгөрүштөр өтө чоң болду. Реконструкция жүрүп атат, өзүңүздөр көргөндөй. Зал прилет, зал вылеттер отдельно болуп калган. Мурун болсо авиакассалардын ичи да ошо аэропорттун ичинде болчу. Азыр алардын баарын сыртка чыгарылды. Залдар кеңейип, чоңураак болуп калды. Ушундай мына таблолор да илинди. Вылеттики, прилеттики өзүнчө таблолор. Өзүнчө да биякта справочныйыбыз бар. Справочныйдан тышкары уже элдер учуп аткан же тозола турган элдердин баары уже таблодон көрүп алышат. Убакыты канчадай учуп келишет, задержка болсо ошонун баары таблого чыгып калат. Аэропорттун кызматкерлеринин айтымында алгачкы аэробекеттер 1974-жылы курулган. Мурда кандай абалда болсо, ушул жылга чейин эл аралык каттамдарды башаламанда болгондугун айтышат. Эми мындагы кызматкерлер үчүн да сапарга бараткан жана аларды күтүп жаткан жарандар үчүн да ыңгайлуулуктар киргизилген. Дагы ушу аэропортто да бир мүмкүнчүлүк
түзүп бердик. Кудай буйрса мына ажы сапарынан кайткан элдерибиз келип атышат. Ошого карата бияктан дагы бир өзүнчө бир навес куруп бергенбиз. Прилет вылетке мешать этпегенден ошак менен чыгып кетишет элдер. Келип эле баары ошо грузтардын жүктөрүн күтүп алышып, ошак менен биз Кудай буйрса чыгарып атабыз. Ош аэропортунун башчысынын орун басары Мадыбаев Өсөрдүн айтымында аэро бекеттерди мындан ары кеңейтүү пландаштырылган. Анткени күндөн күнгө аэропорт кызматынан пайдаланууга суроо талап күчөдү. Аэровокзалыбыз ушул жүргүнчүлөрдү тейлөө боюнча бир аз үлгүрбөй кетип бартабыз. Жетишсиздик болуп жатат. Ошол себептен азыр ушул күндө тендер өткөзүлүп, аэровокзалды дагы 8 метрге ичкериге дагы аэровокзал комплексин расширение болуп атат. Расширение болуп жатат. Андан тышкары аэропорттун сол жагына көрсөңөр, вокзалдын сол жагына. Ушул жерден дагы бир 7 гектар жер өкмөттөн суралып алынып жатат. Ушул 7 гектар жакын күндөрү ушул ишке ашып кала турган болсо, биз бул жерге жаңы аэровокзальный комплекс салабыз. Бүгүнкү күндө бул аэропорттон күнүнө 15 рейстен болуп турат. Орточо эсеп менен жумасына 90дон ашык, айына 70 миңге жакын рейс катталат экен. Жарандардын аэро кызматына болгон суроо талап күчөгөн сайын анын алдына келген унаалардын саны өскөн. Алардын азыркы эң башкы максаттарынын бири автостоянкаларды куруу экен. Зыйнап Туртубекова, Надырбек Поромбаев, Ынтымак. Ош шаардык эмгек миграция жаштар башкармалыгы тарабынан шаардагы мүмкүнчүлүгү чектелген 6 жаран жумуш менен камсыз болушкан. Бирок Ош шаарынын аймагында жеңил өнөр жай мекемелери аз болгондуктан алар жумуш табуу үчүн кайрыла беришпейт. Көбүнчөсү алар жеңил жумуштарга иштөөнү туура көрүшөт. Биздин башкармалык эмгек кодексинин негизинде жана ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн 2011-жылы чыккан 149-токтомунун негизинде бул ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын негизинде иш алып барабыз. Биздин башкармалыкта 6 миңге жакын жумушсуз жарандар катталган болсо, алардын ичинен 87си мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болуп саналат. Мындагы кызматкерлердин айтымында мекеме тарабынан 3-топтогу майыптарга жумуш табуу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында 87 3-топтогу майыптар бар. Буга чейин шаардык миграция, эмгек жана жаштар башкармалыгы тарабынан бир топ мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жумуш менен камсыздалыптыр. Былтыры 102-ге чыгып, анын ичинен 10 жанагы кулак укпаган дүлөй жарандарды атайын жанагы обувщик деп коет, баягы кесибине жанагындай бут кийим оңдоо түздөө кесибин окутуп Россияга ишке кетишкен, бирок алардын ичинен бир 2-3 кайтып келбесе, калган бүт баардыгы иш менен орношкан. Зыйнап Туртубекова, Надырбек Поромбаев, Ынтымак. 14-я бригада на вызов, 14-я. Халида Абылфазиева 30 жылдан бери тез жардам кызматында иштейт. Анын иши эртең менен кабыл алуудан башталып, күнүнө 200гө чукул чалуу кабыл алат. Жаш балдарга чакырышат, жүрөгү ооруган, жолдогу ДТП аркылуу адамдар чакырат. Аны билип-билбей чакыргандар да болот. Адресин тактап айтышпайт. Биздин ишибиз эң кыйынчылык жагы ушу адрести тактап бербейт, анан ориентир айтышпайт, ошо менен кыйынчылык болуп атат. Бизге адрести тактап берип, ориентирди айтып болсо, машинага сразу рациядан беребиз, ошо жерде жете калышат. Анан азыркы көбүрөөк кыйынчылык болуп атканы шаардагы пробкалар, особенно мына ХБК районуна машина жеткичактык 10-15 жолдан телефон чалып барышат. Ар бирине эле отчитываться эте берип кыйналып атабыз. Акыркы бир жуманын ичинде Ош шаардык тез жардам кызматына 1315 чакыруу келип түшкөн. Мындай көп чакыруунун келүүсүн адистер аба ырайынын кескин өзгөрүшү менен байланыштырышууда. Турган болсок, мына ошо 1315 чакырык болупту да, ушунун ичинен бизде 351 ошондой жаш балдардын жана ошондой эле чоңдордун арасындагы ОРВИ менен катталгандар да. Эми мына азыр күндүз ысык, кечке маал суук, эртең менен суук болуп атпайбы? Ушуга байланыштуу. Андан тышкары балдарды да эртең менен көпчүлүгү эртең менен окууга барышат. Мына ушулардан мен айта кетет элем, ушу көбүнчө детсадка, мектепке барган жаш балдарды ушу энеталары ушу оору менен чалдыкпаш үчүн ошолорду эртең менен алардын курсактарын тойгузуп, жылуу камтып, жакшынакай кылып, ошол баягы окууга, мектеп болсо мектепке, детсад болсо детсадка жеткирсе жакшы болор эле да.
Адистердин айтымында кыш күз айларында чакыруулардын саны көбөйүп, аны менен катар эле бир топ кыйынчылыктар жаралат. Анан чакырганда ошол көбүнчө баягы күтө турган жерин жана адресин жана ошол бейтаптын эмне болуп атканын айтса, анан айткандан кийин биздикилер бул жерде 1 мүнөт 1,5 мүнөттө эле чыгып кетет машиналар. Бирок ошо жолдо жана мына күндүз ошо кээде пробка болуп калат. Эми муну да түшүнсөк болот. Машиналар көбөйдү. Андан тышкары азыркы учурда шаарыбызда жолдор оңолуп атат, эмелер болуп атат. Бирок ошол күткөн адам ошо айткан жеринде күтүп турса, түн болобу, күндүз болсо биздик ошол жерге барат сөзсүз. Белгилей кетсек, аталган кызмат Ош шаарынын тургундарынан сырткары Жакынкы Достук, Кызыл Кыштак, Төлөкөн аймактарынын жашоочуларына да кызмат көрсөтүшөт. Зинат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Белгилүү сүрөтчү Леонтий Карбуновдун негизги убакыты мына ушул жерде өтөт. Бирок акыркы убактарда өзүнүн 84 жашын тосуу алдында ден соолугунун начарлоосунун себебинде кесиби менен алек боло албай жатат. Анын уулу Андрей Карбунов да атасынын жолун жолдоп сүрөтчүлүк өнөрүн аркалоодо. Ал Украинада жашап, ошол жерде эмгектенет. Бүгүнкү күндө Андрей атасынын иш бөлмөсүн тартипке келтирүү менен алек. И я тоже художник, поэтому... Мен да сүрөтчүмүн, ошондуктан атамдын иштерин тандап, аны тартипке салууга мүмкүнчүлүгүм бар. Бул жумуштарды жасаганга атамдын ден соолугу туура келбейт. Ошон үчүн мен буюмдарды тартипке келтирип, алардын кээ бирлерин музейге тапшыруу аракетиндемин. Вот как раз я занимаюсь этим. Бул сүрөттө сүрөтчүнүн автопортрети тартылган. Баласынын билдирүүсүндө бул портретте сүрөтчүнүн 40-50 жаш аралыктагы курагы тартылган. Более простой, что ли, в непринужденной обстановке. Мына бул эки автопортреттин аралыгы анчалык узак эмес. Ошол убакта Фрунзе сүрөтчүлөр окуу жайын аяктаган убагым. А бул портретте болсо тажрыйбасы кыйла өскөнү билинет. Ал өзүнө толук ишенич менен аракет кылганы сезилет. Академический. То после окончания училища Сүрөтчү Леонтий Карбунков 1929 жылы Казакстанда туулган. Фрунзе шаарында сүрөтчүлүк билим алып, 1979 жылы СССРдин сүрөтчүлөр союзуна мүчө болгон. Өз үй бүлөсү менен бир топ жылдардан бери Ош шаарында жашап келе жаткан сүрөтчү өз чыгармаларын шаар музейине тапшырууга чечим чыгарган. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 51 тыйынды түздү. Евро 66 сом 77 тыйын. Россия рубли 1 сом 51 тыйын, өзбек суму 2 тыйын. Тажик самонеси 10 сом 16 тыйын. Кыргызгидрометтин билдирүүсү боюнча 31 октябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Абайнын температурасы Баткен областында түнкүсүн 0,5, күндүз 7-12 градус. Ош областында түнкүсүн 0,5, күндүз 9-14 градус ысык болот. Жалал Абад областында түнкүсүн 0,5, күндүз 9-14. Нарын областында түнкүсүн -4, -9, күндүз 5-10 градуска чейин ысыйт. Талас областында түнкүсүн -3+2, күндүз 7-12 градус. Ысык көл областында түнкүсүн -2+3, күндүз 5-10 градус. Чүй областында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус болот. Бишкекте 31 октябрда күндүз жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абайнын температурасы түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 9-11 градус болот. Ошто 31 октябрда жаан жааш күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абайнын температурасы түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 11-13 градус болот.